Мен ошо паркта иштегенде ишмердүүлүгүмдө жакын досум ушу Темир Тулпарым 10 жыл болуп калды ушу Бешташтын ичинде. Убактың да үнөмдүү болот, менен жүрсөң эртерээк болот. 10 жыл ичинде мисалы калганда Кудай сактасын, 10 жылда бир да жолу жолдо калтырган жок. Сырты эски болсо дагы жүрөгү таза. Бешташ менен Токтогул Башташ жерген Ашууга чейин чыкты ушул машина менен. Башка машина айдап көрдүм. Эми алардын запчастары кымбат. Жакшы жери эң жөнөкөй машина, оңдогонго өзүм оңдойм баарын. Запчасы дагы эң арзан машиналардын эң арзан запчасы ушулардыкы да. Кыргызстандын түндүк батыш тарабындагы Бешташ табият паркында жашап, күн кечирген жалгыз жашоочу. Калктуу конуштардан алыс, жапайы жаратылыштын койнунда кызмат өтүүсүнүн башка себеби бар. Биздин Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркынын территориясында аюулар негизи суудун жээгинен фотокамерага түшкөн убактылары болгон. Анан жана жапайы каман чочко деп коет. Бизче кыргызча. Ошолор ашып келет мына Токтогул тараптан. Алар да жайы менен жүрөт. Анан күздө жок болот да. Аскалардын үстүндө негизи бүркүттөрүбүз бар, таш чорулары бар, куштардын түрү бар бул жакта. Жаныбарларга бай эле паркта ошо жаратылыш жагынан паркты таза кармап, жаныбарларды убагында карап, убагында аптырбай карап туруу биздин милдетибиз. Жаратылыш паркынын 4-чү кыдырмасы бул сайын ичи Карагайлуу деп аталат. Токтогул менен Ашташ бул жер башы. Аюулар тиги жайына ашып келет, мунун төрүнө баягы ийистерин көрүп аттык, ташты оодаргандарын көрүп аттым. Анан күзгө жакын кетип калды бул жактан. Тоолордо жүргөн мен өзүмө жагат. Негизи мондай таза абада жүрүп, көбүрөөк бассаң, ден соолукка да пайда, көп оорубайсың. Мисалы үчүн айылга түшүп калып, бир жумадан ашык жүрүп калсам, кадыресе ар кайсы жериң бир жериң оорубансып, неметип калат. Тоодо жүргөндө андай жок. 59га чыктым. Дагы бир аз иштеп бергенге күч кубат бар. Карманыбыздын атасы дагы жаратылыш сакчысы болуп, көп жылдар бою эмгектенген. Азыркы тапта атасынан баштаган ишин улантууда. Алардын бири качантыр бир кезде жылаңач калган тоо бетин көрктөндүрүү максатында отургузулган ак кайыңдар. Ушул ак кайыңдарды атам өз колу менен тиккен экен. Жанында да айылдан бир жаш бала бар болчу дейт. Анан ушу келгенде атам тиккен бактарды көрүп, мындай өзүнчө бир жакшы сезимдер пайда болот да ошо. Негизи ар бирибиз ушинтип жок эле дегенде 10 бактан тиксек деле могун Бешташтын ичи жашылдандырылмак. Ак кайың өзү негизи алыстан караганда да абдан көрк берет. Ак кайыңдын көчөтүнөн анча мынча добос алып келип туруп ушуларга кошуп тиксемби деген ой бар. Анан эң мунун кооздугу жана күзүндө
сап-сары кызгылтым болуп туруп, жалбырактары сонун болуп алыстан караганда абдан кооз көрүнөт да аккайың. Мага ошонусу жагат бул аккайыңдын. Энсиреген тоо койнунда жакын адамдардан алыс, жалгыз жашоо ар кимдин колунан келе бербеген нерсе. Мындай кадамга баруу алдында жаратылыш адамдан чоң эрк жана эрдикти талап кылат. Ал эми каарманыбыз мына бул эски тамда өзү жалгыз 15 жылдан бери жашап келет. Бул жайга кызмат кылганы келген ар бир эгерде жаныбарлардын камкордукка жана корголууга болгон муктаждыгы кетирбей алып калуу күчүнө ээ. Союздун убагында лесхозго карап турган убакта салынган там. Бирок жылуу, бир аз от жаксаң бир паста жылып кетет. Кээде көбүрөөк жагып алсаң, түндө уктай албай чыгасың келип. Атам иштеп турганда келип анча-мынча жумуштарына жардам берип көнүп калдым эле. Ошо ордуна иштеп кеттим ошентип. Тоодун арасында азыр 5 таштын ичинде жаңгыс болушум керек мен. Эртең менен турабыз. Эми ар кандай турабыз, кээде эрте туруп калабыз, кээде 8-9 турабыз. Туруп эле аба ырайынын кандай температура болуп атыр деп термометрим бар. Ошону карайм. Эртең менен канчада турсам ошончодо карап туруп анан өзүбүздүн күндөлүгүбүз бар. Атайын берилген. Бир күндө эмне кылып атканыбызды, неме иш жүргүзүп атканыбызды ошого жазып турабыз. Мен өзүм сахармын. Анан жөө баскан, тоодо таза абада жүргөн жакшы экен, элчилап дары ичпейм. Мага чындыгында ушу тоо менен айыл эле жагат да. Шаарга барам, шаарда үй бар. Балдарым бар. Балдарым менен ушу үйдө кемпирим эле урушуп атат. Келсеңиз 2 күн сорго турасыз да, тоодо көздөй качасыз деп. Жаңгыз кантип жүрөбүз ошол жакта деп. Биякта көнүп каласың. Негизи 63-тө пенсияга чыгат экен, ар жакта дагы 4 жыл ушундай бар го. Анан ошо 4 жылды деле ден соолук берип иштейинчи, анан кийин ар жагын көрөбүз да. Жаратылыш жаныбарлар бар, ошолорго көз саласың. Бияктан мындай немең абдан сергийт да, мээң да сергийт. Анан негизи жаратылышта да жүргөн өзү негизи өзүнчө мен немем да бул рахат да өзүнчө. Мурда адамдар жапайы жан жаныбарлардын кол салуусунан корголоп жүргөн болсо, эми минтип жапайы жандык жана жаратылышты адамдардан коргогон мезгилге келип жеттик. Эгерде адамдар Манас Баатырдын осуятында айтылгандай табият менен таттуу мамиледе болгондо, балким бул жаратылыш сакчылары дагы азыр үй бүлөсүнүн жанында бактылуу көз ирмемдерди кечиришмек. Zapis kettik. Zapis var mı? O tüymeni tut. Aga da son.